главный инженергиясын сүйлөшүп, нар жагын болсо, наркы трансформаторго отурушсак, мына жактан келип аткан трансформатор. Как раз мына огороддун ичинен келип аткан силерди бошойтуп, прямо бияктан келме болот да. 2021 Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын шайлоо алдындагы берген убадалар аткарылууда. Кең Арал айылынын тургундары ошондогу талапкер Бактыбек Чуйбековго жаңы курулуштарда электр энергиясы боюнча көйгөйлөр жаралып, көп жылдар бою чечилбей жатканын айтышкан. Эми бул келечек балдар үчүн. Алда якында болот. Алдагы пилорамада кошулуп кетет. Анан 5-6 семья тияктан да кошуп кетет. Анан баягы замканер болот. Мындай күч жок болуп атыр да. Ошол үчүн кийин келечек үчүн кылып атабыз биз. 3 күн 4 күн свети жок калат берчи. Бассация келеби, я линияны ошол биздин талап. Эл өкүлү бул маселени өз көзөмөлүнө алып, тийиштүү мамлекеттик мекемелер менен иш алып барып, бүгүнкү күндө айыл элдин көп жылдар бою түшөлүп келе жаткан маселе чечилди. Бактыбек Чуйбеков 16 декабрь Талас облусунда болгон иш сапарында айыл тургундары менен жолугуп, жасалган иштерди жеринен көрүп, айыл эли менен пикир алмашты. Сөзүңүзгө тордуңуз, ушул кылып берген эл үчүн кылып аткан эмгегиңизге рахмат. Келечекте дагы депутаттыкка койсоңуз, дагы колдойбуз. Элдин атынан, экөөбүздүн атынан рахмат барыңызга. Атаң баласы болсоң, азыр элдин баласы болуп калдың. Таңыз айтпай, doğru экен да. Элдин милдети аткарып атасың, элдин батасын алып атасың. Бул son нерсе да. Эл ишенип койгондон кийин элге кызмат кылып коюш керек. Айыл аксакалдары эл өкүлүнүн ишине ыраазычылык билдирип, ак бата берип узатышты.